Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу мекендештер, ардактуу кыргызстандыктар. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Мынакей башыбызда Алла Таалам бир сыноо берип, бири-бирибизге болгон боорукерлигибизди Алла Таалам сынап атат. Ислам диндин пайдабалы 3 нерседе дейт. Жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү дейт. Мынакей Баткен областына барып келдик. Барыңыздар барып келдиңиздер, көрүп атасыздар. Бүгүнкү күнү биз баарыбыз бир колдо күчүбүздү бириктирип, аракет кылып жардам беришибиз керек. Кандай жардам беребиз? Биринчи, жараткан Алла Тааладан дуа кылайлы. Экинчиден, колубуздан келген күчүбүз менен, моралдык жардам менен, акча менен биз ушул жерде жардам берип, тез аранын ичинде, 2-3 айдын ичинде бир дагы эшикте калбаш керек бир бала. Ушуга мынакей Алла Таалам фарыз кылган, намаз окугандай фарыз, орозо тутугандай фарыз, зекет берүү дагы ошондой фарыз туугандар. Ошондуктан мынакей байларга мен кайрыларым. Мисалы депутат байларыбыз бар, дос байларыбыз бар. Бүгүнкү күндө 234 000 сом кимде акчасы болсо, ошол бай болуп эсептелинет. Ушулардын баардыгы зекеттерин берүү милдеттүү. Бул Алла Тааланын фарызы туугандар. Бейбачаранын акысы. Ошон үчүн биз өзүбүз дагы баштап, Кудай кааласа иншалла, мүмкүн бир эле депутат бир үй салып коёр. 2-3 депутат, же болбосо 2-3 бай деп коелу, мейли. Ушул жерден кайдыгер болбой, Кудай кааласа бунун баардыгы ахиретибиз үчүн, элибиз үчүн болчу. Ошон үчүн биз баардыгыбыз сыртта калбашыбыз керек. Ар бирибиз аз болсо дагы топтоп, бириктирип, ал жерде жалгыз эле үй салууга эмес, мейли бул жактан цементин алып берели, жыгачларын алып берели. Эми аларды биз барып келдик. Караңыз, ол подушкасы дагы жок, төшөгү дагы жок, идиш аяктары дагы жок, запасной кийим дагы жок. Элестетиңиз, үй жок. Сиздин биздин Кудайга шүгүр үй бар. Азыр продукталар барып атат. Эми азыр ошонун бардыгына бир тарапты кетип калбастан биз ушул жерде аракет кылайлы. Мына биз иншалла Кудай кааласа, эгерде бир 2-3 байларыбыз барбы, же болсо бир 10 чакты биригип туруп эле бир үйдү инициативага алып туруп, ошол жерден кура турган болсок, биз аларга түбөлүктүү ыраазыбыз, дуабыз. Алла ыраазы болот. Ушундай моментте эгерде биз зекетибизди бербесек, ансыз эле жашоо өтө берет. Бирок зекетибизди эмне биз көргө алып кетебизби? Ошон үчүн бул Алла Тааланын фарызы. Бул иншалла будан берекеле келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силер малыңарды сактагыла, зекет берүү менен, садака берип, ооруларыңарды дарылагыла, садака берип" дейт. Анан жана ушу башыңар келген кайгыны аны жок кыласыңар дуа зикир менен дейт. Ошондон улам мына жерде биздеги азыр баардык иштегендерге, мына строительный компанияларга баардыгына кайрылабыз да, ушул жерде жапа-тырпак чекеде калып калбайлычы. Кудай кааласа үйлөр курулгандан кийин деле акча эч качан бош калбайт. Ошолордун идиш аяк, ушул ложка, кашык, вилкаларына чейин иштекелери жок. Элестетиңиз. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, Рамазан айдагы садака, Рамазан айдагы зекет бул башка айларга караганда 70 эсе сабабы көп. Пайгамбарыбыздан сураганда, кайсы садака эң абзел дегенде Рамазан айдагы деген. Мына азыркы 9 күн калды. 9 күнүн ичинде бир жакшы топтойлу, жакшы топтоп бол. Биз обязательно айтпайбыз бирөөгө тиге биге деп. Эгерде бир 3-4 бала болуп деле биригип туруп эле бир үйдү инициативага алып туруп, ошол жерде же болсо бир үйдүн ичиндагы жөн эле үй салып коюп, ошо менен бүтпөйт да. Адам жашаш керек ал жерде. Төшөктөр керек, көрпөлөр керек. Мына жерде азыр Баткен областында ушу маселени Кудай кааласа, биз мына Рамазан айда азыр ичинде топтогонго аракет кылып, Рамазандан кийин биз өзү барабыз. Кээ бир адамдар бар, акчасы менен жардам бере албайм дейт. Анда өзү ошол жерде физический сила, физический күч менен барып жардам берсин. Мына биздин медресебиз, институтубуз Кудай кааласа 150 бала бар. Биз дайынбыз да, барып туруп ошол жерге барып туруп иншалла Кудай кааласа жардам беребиз. Лично мен өзүм баш болуп ошол жерге барып иншалла жардамда турабыз биз. Кудай кааласа кече зыярат кылдык. Урматтуу баткендиктер, жабыркагандар, кыжалат болбогула. Жакынкы арада бардыгы ордуна турат. Кудай кааласа бардыгы мурдагыдан да жакшы болот да. Буюрса. Ал эми мына өкмөт азыр өзү куруп беребиз, жардам беребиз деп айтып атат бийлик. Бул жаман эмес. Кудайга шүгүр иншалла. Бул да өтө жакшы. Бирок мен жеке оюмду айтарым да, анан көрөк алар күчтүн баардыгын азыр эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселесин ошону чечишсин. Мына талашсызбы? Биздики. Мына талашсызбы? Силердики. Талаштуу кайсы? Мына талаштуу. 1 метр меники, 1 метр сеники деп, анан көрөк ошо топтолгон акчага, налогтун акчасын тияка кетирбестен, аны ошо чек араны курсунчу анан көрөк. Ошол эле колючий проволока мененби, застава мененби, что будан кийин бир да тамчы кан акпай тургандай кылып, жакшынакай кылып чек араны талашсыз, мына сеники сен мага өтпө, мен сага өтпөйм, болду. Өтө турган болсок, ошо бир өзүнүн мыйзам чегинде соода саттыкпы жана башка мененчи.
Ошондуктан туугандар, келиңиздер. Баарыбыз Кудай кааласа иншалла мына Бишкекте эле канча бай бар. Бир эле байлар 10-20 үйдү салып отургандар бар. Ошон үчүн өзүбүздү көп аркага кетенчиктебейли. Мына жерде болбоду, акчаңызды неме кылып атсаңыз, анда ошо жыгач алып бериңиз. Россиядан арматура алып бериңиз. Мына Ошто деле канча цемент заводдор бар, ошол жерден деле. Анан кийин таштары өздөрүндө болсо керек. Ошон үчүн үстүдө шыйпыр-пыйпырларын тияктан алдыртып, баарыбыз ушундай бир организованно бул жактанчы Кудайдан коркойлу. Бирөөнүн аманатына кыянат кылбайлы. Ар ким эң жакшысы ушул. Ар ким ушу өзү эле бир үй алып, биз досторубуз менен бир үй алып салабыз. 2 үй баштайбыз, 3 үй баштайбыз. Кудай кааласачы, бардыгын жасайбыз. Сиздер да ошондой кылыңыздар. Эгерде жок ана мына дей турган болсоңуздар, биз атай счет ачтык. Буга делечи полный контроль менен өзүңөр өкүлүңөрдү жибергиле. Счетту күн сайын ошол жерден эмесин угуп турасыңар, отчетун угуп турасыңар. Паланча 100 сом которду, 1000 сом которду, 10.000 сом которду. Атыңар, тизмеңер. Ошо акчага эмне алынды? Цемент алындыбы, мык алындыбы, таш алындыбы? Жоксо кандай полностью отчет менен счетторду которуп койдук. Урматтуу кыргызстандыктар. Ушуга иншалла барып туруп биз тез аранын ичинде өзүбүздүн биримдүүлүгүбүздү көрсөтүп коелу аламга. Өзүбүздүн ушундай боорукер достугубузду көрсөтүп коелу. Ушундай келиңиздер, кайдыгер болбой, Рамазан айда зекеттерди чыгарайлы. Баарыбыз чыгарайлы. Мына мен биринчиси эң башта алып өзүм чыгарам. Ушундай баарыбыз ушул жерде байларга 234.000 сом, бул жана алтын менен эсептеп атабыз. Күмүш менен эсептегенде анда да төмөнүрөөк. Кыскасы айтканда, ушулардын баардыгында Кудайга шүгүр. Жөн эле биз болбосо мындай да алып койсок болот. Кыргызстанда канча район бар? Ар бир район бир үй алып койсун. Мына ошо биз боорукерлигибиздин, достугубуздун ошол түбөлүк ээсинде боло тургандар. Анан мына байларга эскертип кое турганда, капа болбоңуздар байлар. Биз дагы айтайын, акчаны көргө алып кетпейбиз. Ушунун баардыгы бизден ашып ташып деле калат. Ошон үчүн иншалла бул Алланын фарызы, Алла разы болот. Ошол эл, ошол кайсы үй бүлөгө куруп берген болсок, өмүр бою бала чакасы менен сиз үчүн дуа кылат. Билесизби бул кандай дуа деген? Кудай кааласа мындай боло турган болсо, иншалла жакырчылык Кыргызстанда кетет, Аллахымдын берекеси келет, баардыгы жакшы болот. Ошон үчүн келиңиздер, Кудай кааласа, мүмкүнчүлүгү да жоктору, узак акча, убактым жок, ана мына дегендерге, жоксо азыраак акча болбойбу дегендерге атай счет ачып атабыз. Биринчи башында айтканымдай туугандар, өзүңөр барып куруп ошол жерге аракет кылып берген ал эң жакшы. Жокпу, анда мына счетко иншалла мына атай иншалла жарыя кылабыз, ошого иншалла аракет кылабыз. Эми кээ бирлер баягындай мен акчам жок, бирок мына балам бар же өзүм күчүм бар дегенчи, вот ошол жерге барып бир ташты көтөрүп берсек дагы, бир ошол жерде шагылды таштап берсек дагы, бир кирпичти койсок дагы баартыр күчтөп иштетейли. Кудай кааласа мына биз өзүбүздүн институтубуз менен, ислам институтубуз балдарыбыз менен Рамазан ай бүткөндөн кийин биз тартип кылабыз, алар менен сүйлөшөбүз, кезек менен барып Кудай кааласа бир ай иштеп беребиз биз. Бекер иштеп беребиз. Кудай кааласа өзүбүздүн акчабыз менен урсагыбызды тойгозуп, ошол жерде жардам беребиз. Ушу жардамга келиңиздер. Мында кайдыгер болбоңуздар. Аллах Кур'анда айтат: "Ва та'авану алал бирри ват тaqва, ва ла та'авану алал исми вал удван." Силер бири-бириңерге жакшы иштерде, таква иштерде жардам бергиле дейт. Мына жардам бере турган учур, кийин бул өтүп кеткенден кийинчи жардамыңыздын кажети деле жок болуп калат. Ушул учурда ким жардам берет, ким бербейт, Алла карап турат. Ушу сыноодон өтүп Алланын ыраазычылыгы үчүн, риякөрлүк, пиар эмес, калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн, адамгерчилик үчүн, ушу мекендештик үчүн, жердешибиз үчүн, ыймандуулук үчүн, ушун үчүн иншалла келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар. Эжелерибиз бар. Мен канча эжелерибизди билем. Карындаштарыбыз бар, канча байлары бар. Мына ошол жерде бүгүн азыр мисалы аш кылам, паш кылам, 10 жылдык, 20 жылдык дегендердичи баардыгын токтотойлу. Бунун кереги жок нерсе. Анан көрөк ошол жерде чек арага колючий проволока бар, чегараны тосконго, ошол жерде үйлөрдү курганга, ар бир дагы эненин көз жашы чыкпасын. Ошол жерде балдарга зекет бере тургандарга айтып коем, мына дордой иштегендергечи. Ой, пайпак менен дагы, ошол жактагы дагы эмне, мыломойши эмне менен берсеңиз ам зекет болот. Бирок ошол жерде карап туруп, бирөө идиш аягы менен берет, бирөө төшөгү менен берет, бирөө кийими менен берет, бирөө да ушундай продукталары менен берет. Бирок кыскасы айтканда үйдүн ичине да адам кирип жашай турган болуш керек. Ошон үчүн каражат эч качан ашыкча болуп калбайт. Баарыбыз жакшылап бүтүрөйлү, ачкан каражатты баардыгыбыз кеңешип туруп, Кудай кааласа ошол жерде границаны тосконго ошол жерге сарпталат. Ошон үчүн келиңиздер баардыгыбыз Алладан коркойлу, ар ким өзүнүн байлыгы бар, ошону эсептесин, 40ка бөлсүн, зекети чыгат. Мушу зекетиңиз Алланын алдында аманат, өзүңүз контролдоп турасыз, кааласаңыз эгерде өкүлүңүздү берсеңиз бересиз, барып туруп ошол жерде максаттуу именно ошол жерге иштетилинет. Алла таалам разы болсун. Алла таалам эки дүйнөгө бакыт берсин, зекет бергендердин малына береке берсин. Бул Алла таалам өзү уада берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, садакадан эч качан мал азайбайт деген. Эч качан мал азайбайт садака бергенден. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа бул акция деп коебуз бүгүнкү сөз менен. Ушул кайрымдуулук Алла үчүн, бейиш үчүн,
чыныгы мусулмандык үчүн, бир туугандык үчүн бирибиз да четте калып калбайлы. Баарыбыз колубуз менен, дуабыз менен, акчабыз менен жардам берели. Рахмат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.